Мен кайрылып кете элем, азыр дагы мен укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келгенде, анткени суроолор журналисттер бизге айтып берди проблеманы, мамлекеттик органдар. Анан булагы кактан, кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук органдарынан сурашыбыз керек. Неге жаап жашырылган, неге буга чейин иликтенген эмес, эмне себептен? Анан түз айтыш керек, бюджетке тиешеси бар бул каражаттар. Бүгүнкү күндө каржы полициясы, башкы прокуратура 5 миллиардтан ашуун салык төлөнгөн эмес, акча каражаттар чыгып кеткен себеп болгон дейт. То есть ошого 932 миллион доллардын ичинде ошо салыктар да барды белгилеп атат. Биздин Кыргызстандын 70 миллион долларга жакын каражаты ошол Кыргызстандын каражаты болуп эсептелет. Эгерде ошо тиешеси, ошон үчүн биз ачык айкын айтышыбыз керек. Бул бюджетке тиешеси бар деп мен эсептейм. Аны бизге каржы полиция менен башкы прокуратура аныктап берип атат. Тергөө амалдарынын негизинде 2019 жылы козголгон иштерге ылайык салык инспекциясы санап чыкты. 5 миллиардтан ашуун каражат салык төлөнбөгөн болуп эсептелет деп. Мындайча айтканда 932 миллион доллар сыртка которулганда ошол салыктар да кошо которулуп кетиш ыктымал. Соответственно, бюджеттен бул акча чыгып кетти деген маселе.